Бишкекте тыюу салынган буюмдарды өрттөгөн Монча ээлдерине айыппул салынууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жана борборду көрктөндүрүү, жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери Борбор калаада рейдке чыга башташты. Экологияны жакшыртуу максатында мончолор текшерилип, бир канча жерде тигүү калдыктары жагылары аныкталды. Аларга укук бузуулар кодексине ылайык 7500 сомдон айыппул салынып, мындай рейдтер күн сайын улантылары белгиленди. Анткени тыюу салынган буюмдарды өрттөгөндө зыяндуу заттар абага тарап, ар кандай ооруларды жаратат дешет адистер. Диоксин деген уулуу зат бөлүнүп чыгарылат. Бул диоксин адамдын организмине киргенде ал мындай эрип кетпейт, расщепление болбойт, растворяться этпейт. Бул болсо жанагы рак оорусун пайда кыла турган уулуу зат. Ошондуктан муну отко жагууга категорически болбойт да. Себеби дегенде бул абаны да булгайт, тегеректеги мисалы үчүн жана кошуналардын баарын тең ууландырат.